Аскар Акаевич, дагы бир жолу саламатсызбы? Ушул бизге Саламат, менен саламат. маек берүүгө убакыт таап, бөлүп берген убактыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан биз ушул кече күнкү бир нече күн мурда Дубайда болуп өткөн жолугушуу туурасында азыр социалдык тармактарда ар кандай талкуулар жүрүп жатат. Сиз дагы өз билдирүүңүздү жасадыңыз. Дээрлик бардык мурдагы президенттер азыркы президент Садыр Жапаровдун демилгесин кубатташты бул боюнча. Ал жерде талаш тартыш, бир топ ызы чуу, анан кечиришүүлөр дагы орун алгандыгы айтылат. Биз билбеген дагы ал жерде эмне сөздөр болду? Эми биринчиден мен дагы баса айтып кетким келет. Президент Садыр Жапаровдун бул демилгеси менимче тарыхый демилге болду. Туура түшүнсөк, биринчиден баягы ата бабабыздан калган жакшы салт бар. Баш коштуруп, жараштыруу деген, мына ушул экс-президенттерди баш коштуруп, жараштырып, ынтымакка чакырып, анан жалпы кыргыз калкын ынтымак биримдикке чакырганы менимче бул толук колдоого тартыптуу демилге, тарыхый демилге. Мен башында эле айттым, Чыңгыз агабыздын сөздөрү менен бул тылым карыткан күн болду деп. Менимче бул Кыргызстанда гана эмес, азыр ушуну айта кетким келет, эл аралыктагы чоң резонанс жаратты. Мына мисалы мен учуп келип эле 3 күн жумуштамын. Жумушта Москва университетинде профессорлор, академиктер баары бири жолугушуп, бири телефон аркылуу сурашып, анан кийин ушул постсоветтик дүйнөдө бул тарыхый окуя болуп калды. Бул жакшы көрүнүш деп баса белгилеп атышат. Ушул жолугушуудан пайдаланып бир кыргыз калкы үчүн, Кыргызстан үчүн жакшылыктарды жаратууга аракет жасашыбыз керек деп эсептейм. Ал жерде мисалы сиздин кандай десек, кийинчерээк оппоненттериңиз болду, ошол эле сиздин убактыңызда чоң кызматтарда иштеген Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева бардыгы кийинчерээк президент болушту. Алар 2005-жылдагы төңкөрүштүн кандай десек, бирден бир демилгечилеринин бири эле. Сиз ал жөнүндө аларга айттыңызбы? Жана алар менен мамилеңиз кандай болду? Менин бардык эле мени менен кызматташкан адамдар менен көпчүлүгү менен, бир-экөө эле болбосо көпчүлүгү менен баягы кызмат чөйрөсүндөгү эле мамиле, ошонун ичинде Бакиев, Отунбаева, башкалары менен ошол кызмат чөйрөсүндөгү эле мамиле болуп келген. Ошондуктан эч кандай, анан мынабу менимче ушул жарашуу күнүн өткөзүп президент Жапаров. Ошондуктан мен эч кимисине доомат койгон жокмун. Мен өзүңүздөр билесиздер, өткөнгө дагы эч качан ташырган эмесмин. Мына баса айтып кетейин, менде мурунку Кыргыз Республикасынын жетекчилери Турдапын Усубалиев элибизди 25 жыл республикабызды башкарган, жемиштүү башкарган. Андан кийин 5 жыл Абсамат Масалиев аксакалыбыз башкарды. Мен эки аксакалга терең сыйлоо мамиле, урматтоо мамиле жасап, Турдапын Усубалиевичке Кыргыз эл баатыры деген наам берип биринчилерден болуп, Абсамат Масалиевичке Бакытов Манас орденин тагып, биринчи Кыргыз Республикасынын жетекчиси Исхак Разаковдун сөөгүн Москвадан алып барып Ала тоого урмат сый менен койдурдум. Ал кишилердин болгон жакшы жараткан тарых иштеринин баарын даңазалап жүрдүм мен. Анан бир ал кишилерге же болбосо бала бакырасына ташырып турган жокмун. Мына журналисттер, тарыхчылар өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошондуктан мен эми алдыдагы дагы, анан менден кийинки болгон дагы
eks-prezidentlerge hiç kaçan men sın aytıp, sındagan. Bul özü tarıkçılardın, qoomçuluktun, sınçılardın, hem Kırgız eli sınçılarga bay. Oşonduktan oşolordun işi, menin işim emes. Men oşonduktan ayla çok, meni günölöşüp, menden kийинки prezidentler uşul Akayev'in ele kataçılıkları bolbogonda, Kırgızstanda ebegale komünizm kurup koymak elek dep sayrap ötüştü. Oşon menen avtoritet çoğultup hareket jasaştı. Hem аны коомчулук сынчылар özü bağlap, özdörü aytışat. Men bolsa, men oylayım, mına o tarihi joluguşudan keyin özgöçö hiç bir eks-prezidentke mындай sın pikir aytууdan alысмын. Түшүнүктүү. Мисалы, айрымдар ошол Дубайдагы жыйындын түпкү максаты Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү деп жоромолдошту. Бирок президент ага так келсе жооп берип, ал келсе камала тургандыгын, соттун ишине кийлеше албайбыз деген өзүнүн жообун берди. Ушул боюнча пикириңиз кандай? Ал жерде чындап эле ошондой жоромол болушу мүмкүн беле? Мына болгондай айтып берейин. Президент özünün bildirüsünde dağı, geçeki joobunda dağı, oşo biz menen jolukkan uçurda dağı özünün tak oy pikirin bilgisdi. Ar kimiңер eldin aldında bolgon günöňür bolsa, kemçilikler bolsa, mıysam negizinde, konstitusiyanın negizinde жооп beresiňer degen pikirin tak açık aytdı. Men toluk boldum. Sadır Japarov bul jagынан abdan jakşı iş jasap atat. Mına en negizgisi şart düzüp berem dedi. Şart düzüp berem. Mına Rahmat maga dagı mından 2 yıl murun şart düzüp berdi. Aytdı. Eger siz mına özüňiz maselelerimizdi çeşkiniz gelse gelip mıysam negizinde жооп beriňiz dedi. Bu degen jakşı şart. Oşon üçin men oşol şarttan faydalanyp ertesel uçup barıp, bir emes 2 jolu barıp, 10 gündön kompetentli organda erteden geçke çeyin oturup, bardyk suroolaryna, koygon günölerine жооп berip, görsetmemdi berip, tatnakay bütürüp, anan en ayağında ofisialдуу türde elbisке gaýrylyp, KTR arqılı oşonda mümkünçülük düzüp berişken gaýrylyp, mına menden getken gemçilikler bolsa geçirgile, men bolsa tereň razymyn elbisке, şunday tarihi uçurda SSR urap, göz karandysız mamleket jaralganda meni prezident kılıp şayladyňar, çoň daberi görsetdiňer. Mına şunuňar üçin men tereň razymyn. Ana menden getken gemçilikler bolsa geçirgile dep gaýrylgam. Men oşo büt prosedurany mıysam negizinde bütürdüm. Ana näme har bir prezident oşantip mıysam negizinde bütürüş gerek. Anan Rahmat mına kompetentli biýlikler 2 yıl izildi. Akırında mına yıl başında çeçimin çıkarıştı. Mına Akayev'ga kozgolgan işlerden barın japtyk. Emi taza Kırgızstan'a gelip geçse hiç toskol yok dedi. Men en razımın oşantip. Buna har bir prezident oşantip öz meselelerin mıysam negizinde çeçiş gerek. Mına şonu prezident Japarov basa aytdı bizge dagı joluguşuda. Oşonduktan menimçe janagynday böýrekden şyýrap çıgargan toğra emes. Prezident Japarov'un oyu таза бул жагынан. Балким ошол мисалы Дубайдагы жолугушуудан кийин Алмазбек Атамбаев экс-президент билдирүү жасабаганда мынчалык деңгээлде социалдык тармактарда талкуу жаралбайт эле деген пикир да. Ал киши анчалык коштошпой кетип калгыдай ушунчалык ачуу сөздөр айтылды эле ал тарапка, ал адамга карата. Hiç kimge hiç kандай ачуу söz айтылган жок. Mına men aytyp atpayм, oşo ata-babadan kalgan salt boyunça prezident barına jakşı mamile jasap, barına teň birdey birin bölüp
götörüp birin tömendetken jok. Barыбызга birдей mamile, bardığınlar eks-prezidentisiňer, mamilem bardığınlarga birdey. Dep barыбызga birdey mamile jasap, jakşı sözlerini aýtdy, yntymakka çakyrdy. Anan bir-biriňerge bolgon açуулuklar bolsa, anı eldin birimdigi üçin tyýyp, anan ıntımaka gelgili jaraşkıla degen sözün aytmana misalı Jeenbekov menen Atambayev eko joluguşup jaraşypdy. Bu da jakşı görünüş. Jakşı görünüş oşant bile ayagyna çeyin jakşı oturup ar bir eks-prezident özünün jakşı sözünü aýtyp, prezidentin demilgesini koldap getken mandan giyinkisine konçuluk özüňizdir. Bu görüp tarasalap ba beresizler. Түшүнүктүү. Сизден кийин Жээнбеков дагы сиз айткандай эле билдирүү жасады. Чын эле жолукканбыз, ооба, жакшы сөздөр болду депчи. Анан президент Садыр Жапаровдун эми негизги максаты анык, аныкы ынтымакка чакыруу. Ушул жыйындан кийин эми биз эмнени күтсөк болот? Балким экс-президенттер биригип кандайдыр бир калкка бир пайдалуу, балким бир долбоор болобу же bundan ары bir birgeleşip иштөө болобу? Эмне жыйынтык күтсөк болот? Menin jeke oyum emi bu uşul joluguşudan menimçe jakşılık jaratuuga hareket jasaşybız gerek. Sözsüz. Jana özüň toğra aýtdyň, eks-prezidentler har biri özünün kolundan gelgen respublikaga jardamyn beriş gerek. Sözsüz. Respublikabızda men geçe bildirүүmde de aýtdym, akırkı jyllarda jakşı görünüşler var. Sayasi, içki sayasatda, dışkı sayasatda degende, ekonomikada, mına oşonu dagı kayta bir ayta geteyin, tört nerse menimçe tarihi okuya boldu dep eseptem. Mına ötkön jyly eň negizgisi koşuna mamleketler, Kazakistan, Özbekistan menen Çolpan Atada çoğulup prezidentimiz gelişimge kol koydu, dostluk, hizmatdaşlyk, Orta Aziýanyň 21-nji yılında dürkürep ösüp önügüşü maksat koyuşup menimçe abdan bu koşuna mamleketler menen mamilenin жаңы bir biýik deňgelge göterilgenine kömek düşüp oturat. Ekinçiden mına koşuna Özbekistan mamleketi menen çegara meseleleri menimçe en biýik kompromis deňgelinde çeşildi. Bul dagı jakşı mına jemişli hizmatdaşlyga jol açyp oturat. Mına Kırgız-Özbek fondu açıldı, fond işleye başladı. Daha köp jakşylyklar görünüp durat bunun arkasından. Anan mına Kumtor ötken ýyly Kırgız Respublikasynyň kızykçylygyna, Kırgız halkynyň kızykçylygyna işleye başladı tolup. Mına oşol baýkalyp durat, ekonomikaga impuls berip, ötken ýyly Kırgızstandın ekonomikasy 7% ösüş bolupdur. Bul degen postsovetlik пространствода eň jakşı görünüş. Mına uşunda jakşı bir unikaldyğı, uşunda jakşı ыңгайлуу situasiýa tüzülüp durat. Oşonduktan stabildiýlik bar, mına stabildiýlik. Jyldyn aýagynda dagı bir nerseni aýtpay getsem bolboýt. Mına kurultay ötdü, eldik kurultay. Bul dagı çoň iş boldy. Sebebi mına demokratiýa gerek, demokratiýa östürüp gerek dep atabыз. Al eме kurultay degen eldik kurultay bul Kırgız halkynyň bayırkı zamandan beri gele jatkan özünün bir demokratiýalyk negizgi elementlerinden biri. Oşonduktan menimçe uşul jakşı okuyalar jaraldy, stabildiýlik bar. Emi prezidentin oý pikir oşol stabildiýlikdi bekemdep, anan elimiz ıntımaka birimdikке gelse bir ekonomikalyk bir sekirik jasap, eldin turmuşyny oňoýlu degen jakşı oý pikirini aýtyp berdi. Biz oşonuň baryny koldoşubuz gerek. Anan men oýlaýym, mına eks-prezidentlerdiň kolundan
эң негизи колунан келе турган иш биринчи менин жеке түшүнүгүм боюнча мына ушул стабилдүүлүктү айтып кеттим, жакшы ситуация жаралып турат. Ошондуктан мына кайрылып өзүнүн сторонниктерине ар бир өзүнүн сторонниктерине кайрылып, жана өйдө да айтып кеттиң, жанагы болгон төңкөрүштөр, революциялар. Менимче эң негизи мына ушул төңкөрүш уюштурганды, революция уюштурганды, анан бийликти бир бет эле жамандай бергенди токтотуп, ошо жакшы жагын дагы көрө билип, колдоп, ошентип мына республиканын өсүп өнүгүп кетишине менимче ушул колдон келе турган ар бир экс-президенттин колунан келе турган менимче ушул эң чоң иш деп эсептеймин. Ошон үчүн мен дагы бир жолу мен ошол жерден да коллегаларга айттым. Эми ошо Кыргызстандагы стабилдүүлүккө биз көмөк болушубуз керек. Анан кийин элди бөлүп жарып, жанагындай төңкөрүш уюштуруп, бийлик талашканды токтотушубуз керек деп. Жеке мына өзүм болсо мына президент кызматты өткөзүп бергенден кийин өзүмдүн илимий ишиме кеттим, саясаттан алысмын. Ошондуктан мен дагы элге кайрылып ошол президенттин азыркы эң баалуу демилгесин колдоп беришибиз керек деп эсептейм. Аскар Акаевич, бизге убакыт бөлүп маек бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Өзүңүз айтмакчы, ушул Кыргыз элинде тынчтык анан аманчылык эле өкүм сүрүп, экономикалык секириктер болуп, биз дагы бир өнүккөн мамлекеттердин алдына кошулабыз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Толук кошулам. Мени мына ошону элибизге жеткиришибиз керек.